Азыр мына ушул Норуздун керемети менен, Норуздун касиети менен ушул Элдар деген палбандын ушул 32 килограммдык гираны кантип көтөрөрүн сиздерге тартуулайлы деп атабыз. Кана анда баштап бериңчи кана. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп. Ya bismillah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул чыпалак менен эмес, деги эле ушул 5 бармак менен көтөрүш дагы өтө оорчулукту жаратса керек. Бул Элдар деген палбаныбыз болсо чыпалак менен дээрлик азыр 20дан ашты, 30га жакындап калды. Кана чамдаңыз 28, 20, 28 да көтөрдүм, урматтуу телегөрүүчүлөр. 28ди мен азыр жогоруда эле айтып өттүм. Бүтүн кол менен көтөрүш дагы бир топ кыйынчылыкты жаратат. Ал эми бул Элдар палбандын 28 жолу чыпалак менен көтөрүшү бул азырынча ушул айылда эле эмес, Араван районунда рекордду жаратты десек жаңылышпайбыз. Бар болуңуз Элдар мырза. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул Элдар палбан кармаган ташты биз деле кармап коелу, бирок 5 кол менен көрөлү. Албетте биздин чыпалагыбыз буга кудурети жетпейт. Бул 32 килограммдык гира экен. Оппа. Мураке монтип туруп. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till Bunun da көтөрө турган ыкмасы бар экен. Буну дагы ыкмасы менен көтөрбөсө белиң кадимкидей кайышып калат деген мына азыр кызып кетти көрүнөт. Мына эки колдоп көтөрдү. Жашы болсо 25ке чукулдап калган жаш палбан. Men sportты бокс түрү менен 10 жылдан бери шугулланам. Мен спорт менен жаштайыман шугулданам. Атам да балбан. Ал азыр Россияда. Бокс, күрөш, улак сыяктуу кыргыздын улуттук оюндары уюштурулуп калса эле жаным тынч албай калат. Баарына тең катышууга үлгүрөм. Бокс боюнча чет мамлекеттерге көп жолу барып келдим. Эч качан жеңилүүгө дуушар болбодум. Жакында Тажикстан, Кыргызстан спортчуларынын арасында таймаш өтөт. Ошого дагы даярданып жатам.